Кыргыз дипломатиясына жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө зор салым кошкон белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Мукун Асейнов дүйнөдөн кайтты. 86 жашында дүйнөдөн кайткан Мукун Асейновдун эл аралык байланыштарды өнүктүрүүгө жана кыргыз дипломатиясына кошкон салымы эбегейсиз болгон. Бүгүн маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өзү туулуп өскөн Жети Өгүз районунун Барскон айылында өттү. Иш боюнча карым-катнашты, соода-саттыкты өркүндөткөн абдан ушул кишинин мурдакы жанакы бай тажрыйбасы ошондо дипломатияда анан эки мамлекеттин ортосунда карым-катышты, маданий байланыштарды өркүндөтүүдө зор пайда берген. Мукун Асейнов Кыргыз СССРнин министрлер советинин төрагасынын орун басары, кийинчерээк биринчи орун басары болуп тайындалган. Бул жооптуу кызматта турган жылдары ал Кыргызстандын башка мамлекеттер менен экономикалык, соода-саттык жана маданий байланыштарын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурган. Анын демилгеси жана аракети менен Индия, Непал, Түштүк Корея, Түркия, Кытайдын Синьцзян уйгур автоном району жана Ооганстан менен кызматташтыкты кеңейтүүгө олуттуу салым кошулган. Бул багыттагы иштер кийин Кыргызстандын тышкы байланыштар менен дипломатиялык кызматташтыгынын өнүгүшүнө негиз болгон. 1996 жылы Мукун Асейнов Кыргызстандын Ирандагы алгачкы элчиси болуп тайындалган. Дипломат катары эки өлкөнүн экономикалык, соода жана маданий гуманитардык алакаларын бекемдөөгө барандуу салым кошкон. Мамлекеттик кызматтын адам баласына берилген үлгүсү болсо, ал ушу Мукун Асейновде бар болчу. Ушу кишиде бар эле. Элине кызмат кылуунун үлгүсү. 23 жашынан Каракол, анда Пржевальск шаардык комсомолдун бир секретары болуп, ошондон кийин өмүр бою ат үстүндө болду. Тууган урукка, эл журтка кылган мамилеси бардыгы үлгү болорлуктай ушундай мамиле билген киши эле. Эми бардыгыбыз жараткандын колундабыз. Бүгүн ал кишини акыркы сапарга узатуунун алдында турабыз. Терең кайгыруу менен көңүл айтып турабыз азыр. Арты кайырлуу болсун. Эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында Мукун Асейнов Чүй облустук мамлекеттик администрациясынын башчысынын биринчи орун басары болуп иштеген. 1996 жылы Кыргызстандын Ирандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп тайындалып, 2002 жылга чейин дипломатиялык миссияны жетектеген. Ошол эле учурда экономикалык кызматташтык уюмунда Кыргызстандын туруктуу өкүлүнүн милдетин аткарган. 2012 жылы Шри-Ланканын Кыргызстандагы ардактуу консулу болуп тайындалып, эки өлкөнүн ортосундагы байланыштарды өнүктүрүүгө салым кошкон. Мындан сырткары 1986-1991 жылдары Кыргыз СССРнин Жогорку Советинин депутаты болуп, мыйзам чыгаруу иштерине дагы катышкан. Өзүнүн саясий, экономикалык, мамлекеттик, дипломатиялык багыттарда иштеп, Кыргызстандын тарыхында өзүнүн эмгеги менен өчүрүлгүс издерин калтырды. Ошону менен бирге биздин районубуздун акими Бакабадинов Эрмек Ибрагимовичтин атынан, жеке өзүмдүн атынан, райондун элинин атынан Мукун атаныбыздын балдарына, үй бүлөсү, жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мукун Асейновдун көп жылдык ак ниет эмгеги мамлекет тарабынан жогору бааланып, 3-даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти деген ардактуу наамга татыган. Мындай улуу инсандын жаркын элеси жана мамлекетке сиңирген ополтоодо эмгеги элдин эсинде сакталат. Салтанат Сарыкеева, Данияр Акунов, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл облусу.